Орусиянын Ульяновск облусунда жол кырсыктан каза болгон 14 кыргызстандык жарандын сөөгү Кыргызстанга алынып келди. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Кыргызстандагы эң акыркы кабарлар сиздер менен. ÖKM'дин маалыматына караганда, жүк 200 атайын борту саат 17:25-те Ош шаарындагы аэропортуна конду. Учурда кыргызстандык жарандардын сөөгүн кичи мекенине жеткирүү иш-чаралары жүрүүдө. Буга чейин ÖKM жарандардын сөөгү учакка жүктөлүп, Москва убактысы боюнча саат 11:10-до Кыргызстанга учуп чыкканын маалымдаган. Эскерте кетсек, 21 августта Ульяновск облусундагы жол кырсыктан 14 кыргыз жараны каза таап, 3 ооруканага түшкөн. Буга байланыштуу Кыргызстанда 23 август аза күтүү күнү деп жарыяланган. Россиянын Ульяновск облусундагы жол кырсыкта каза тапкан 14 кыргызстандыктын үй бүлөлөрүнө 300 000 сомдон жардам берилет. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Ош аэропортунан маркумдардын сөөгүн тосуп алууда билдирди. Анын айтымында каражат президенттик фонддон бөлүнөт. Андан тышкары ар бир аймактын акимдери, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү дагы жардам берет. Жүк 200 атайын борту саат 17:25-те Ош шаарындагы аэропортуна конду.